Былтыр негизи ошол жар башыда Эрсалат жеңем теплица курган. Анан ошонун теплицасын көрүп, биз дагы кызыгып, арзан эле вариантта мындай эме кылып, арматуралардан эле жасап алганбыз. Буюрса түшүмү жакшы эле болуп жатат. Негизи койкадан Бурмакан эже полный консультация берип, кандай кам көрүш керек. Негизи муну деле мындай жаш баланы караган сыяктуу эле караганга туура келет экен. Ошондуктан алдын ала кам көрүп, өндүрүп, өстүрүп полный нолдон баштап үйрөттү. Теориялык билимди ошол практика жүзүндө ишке ашырып, ушинтип эгип, жакшы түшүм алдык буюрса. Дагы алдыда көптөгөн пландарды коюп атам. Атайын табигый жол менен ачтылган удобренияларды берип атам. Табигый түрдөчү. Зыянкечтердин алдын алуу үчүн атайын бизде окууда үйрөтүлгөн калемпир, самын, анан чеснокту мясорубкадан өткөрүп, ошону чачып атам. Алдын алачы. Негизи жолдошум аябай колдойт. Анан көп расход кылбай эле негизи болобу, болбойбу деп эле анан жасап бир практика жүзүндө аткарып көрөлү деп эле жасап берди. Кийинки жылкыга буюрса парникти дагы да ошол теплицаны чоңойтуп, бадыраңды дагы да көп өндүрүп, магазиндерге коюп сатсам деп ойлоп атам да. Пайдасы негизи мынал колдо өндүргөн бадыраңдын базардын бадыраңы менен салыштырганда аябай даамы дагы аябай мындай өзгөчө болот экен да. Дары кошулбаган, табигый жол менен өндүрүлгөн, мындай ден соолукка дагы пайда болгондуктан биз мундан семья үчүн эле биринчи үй бүлөмдү эле камсыздасам деп эгип ушинткен, анан эми чоңойтом деп пландап атам буюрса. Мисалы Чоңалай эң бийик район болуп эсептелинет да. Мисалы өспөсө керек деп ойлогом да менчи. Анан бирок өндүрө келгенде чындыгында эле мындай мээнет кылса болот экен да.